Assalamu alaikum, Ташкөмүрлүк жерлештер, Ташкөмүр Садака биримдигинин мүчөлөрү, жана ошондой эле мигрант болуп жүргөн биздин мусафир бир туугандар, акелер, өкөлөр, эжелер, карындаштар. Силерге Аллахтан чексиз шүгүрлөр болсун. Кылган садакаңыздар кабыл болсун. Ушунча жыл болуп калды, 3-нчы жылга баратат официально кыймылдаганыбызга. Ошонун арасында канча деген жакшы иштер өтүп кетти. Жана мындан ары дагы ошончолук жакшы иштерди кылабыз деп ойлойбуз. Ар бир кылган сооп иштерибиз бул Аллах өзү тараза кылып алат. Мынакей биз кылдык жана ушуга кылабыз деп доказать этпей эле, биз кылганбыз деп милдет кылбай, ушул нерсени биз азыр баардыгыбыз кунт коюп 5 мүнөт болсо да көңүл бөлүп койсоңуз жакшылап болот эле. Ушу азыр эми эмне деп баштамакмын? Февраль айында, ар бир жылдын февраль айында акчалай каражат топтоп жакшыландырууга биз баардыгыбыз салым кошуп келебиз. Могу жакын карада микрорайондогу тиги Кызылжарга бараткан остановканын аркасындагы скверди алганбыз. Ошол скверге каражат көбүрөөк кетет. Ал жеке бала бакча аянтында жана биздеги паркта курулган кичинекей детский площадка курушубуз керек. Анан сейил бакчасы болот, анын арасында Москвадан барсак, ошол жашыл дарактардын астында отуруп парк катары айланып жүзөп алган не жетсин. Ар бир чымчыкта болсо ошол көлөк көзүнө конуп отурса, ошол да соопко тие берет. Ошон үчүн ушул февраль айында батыраак баардыгыбыз каражат топтоп, март айына калтырбай тегиз салым кошсок жакшы болот эле. Ушу 3-4 группага бөлгөндө 700-800 адам барбыз. Ушу 700-800 адамыбыз ар бирибиз деле 100 сомдон таштай турган болсок жакшы акча болот да. Ошого көңүл буруп, баардыгыбыз чогуу ынтымакта ушул видеону көрүп, кайдыгер карабай топтогонго аракет кылайлы. Сурайм силерден. Ошол канчалык бат топтосок, ошончолук бат бүтөт биздин жумушубуз. Мартка чейин топтоп койсок, марттын бирлеринен баштап уже тиге баштайбыз, Кудай буйрса. Жакшыландырууну. Ушу мен эмне демекчимин? Ушул биздин чет жакта жүргөн мекендештерибиз жана ошондой эле ушу Москва жергесиндеги жаштар жана башка ушул биздин чет жакта жүргөн бөлөк бөтөн болуп ар жакта жүргөн жердештерибизди группага кошконго аракет кылып, келгиле чогуу ынтымакта бир муштумга түйүлүп, бир түндүктүн түйүнө баардыгыбыз келип, Ташкөмүр дегенде бир жаңырып үн чыга турган кылып, баардыгыбыз ушу биргеликте ынтымакты күчөтүп, чогулсак жакшыраак болот эле. Азыр группадан группа көп, жылдан ар бир жыл өзүнчө деле группалар бар. Ошолорго туура жеткизип, биздин үйүбүзгө эмес, собственно, ошо Ташкөмүрдө, ал Ташкөмүр менин, сенин жана общий бардыгынын үйү. Ошон үчүн ошол жашап кеткенде эле адамдар киндик камтамаган жерине көңүл буруп койсо, бул аябай жакшы нерселер болмок. Азыр көрүп атасыңар, биздин ушул кыймылдап аткан балдарды, ушу элдердин аманатын түз, так жана ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жана ошондой эле муктаж адамдарга жеткизип беришип атат да. Анан эми ушул Москвадагылар көңүл кошпой келгиле могу жаштар жана ошо футболист, команда, атуулдар биздин жана ошондой эле эжелерибиз, аксакалдарыбыз келгиле
эгерде биздин ушу группаларга өзүңөрдүн оюңарды жана боло турган иштерди деле көмөктөшүп, жок дегенде видео обращение болбосо дагы голосовой обращение же тил кат жөнүндө баардыгыбызга мындай сабак катары түшүндүрүп кетсеңер абдан кубанычтуу болот элек. Ошол эмне демек элек, рахмат силерге. Аллах ыраазы болсун. Ар дайым ушу ден соолукта болула. Кудай буйрса Кыргызстанга Таш көмүргө барып, өзүбүздүн кылып койгон жумуштарыбызды көрүп сыймыктанайлы. Самое главное, эл билиши эмес, Аллах билсе болду. Аллах биздин кылган ишибизди кабыл кылсын. Акыретте тозоктун отунан сактасын. Кылган садакаңыздар кабыл болсун. Рахмат силерге.